Здравствуйте. Таможенный контроль на границе с Казахстаном будет снят на следующей неделе. Торжественная церемония фактического вступления Кыргызстана в ЕАЭС пройдет, как ожидается, с участием президентов обеих стран Алмазбека Атамбаева и Нурсултана Назарбаева. Об этом агентству 24KG сообщили в правительстве. Точную дату мероприятия пока не назвали. Добавим, что Кыргызстан становится полноправным членом Евразийского экономического союза с сегодняшнего дня. Об этом официально сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Түз эфирде күндемий маалымат программасы. Студияда Гүлнура Мамбеталиева. Саламатсыздарбы. Казакстан менен чегарада бажы көзөмөлү кийинки жумада алынат. Кыргызстандан ЕАЭСке иш жүзүндө кошулуусунун салтанаттуу аземи эки өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев менен Нурсултан Назарбаевдин катышуусунда өтөөрү күтүлөт. Бул туурасында 24KG агенттигине өкмөттөн билдиришти. Иш чаранын так датасын азырынча айтыша элек. Кошумчалап кетсек, Кыргызстан бүгүндөн тартып Евразиялык экономикалык бирликтин толук кандуу мүчөсү болот. Бул туурасында Евразиялык экономикалык комиссиянын пресс кызматы расмий билдирди.